кечирип сурайм убактыңыздарды алгандыгым үчүн. Эми психолог, мугалим, педагогика психология боюнча билимге муктаж болуп жатабыз баардыгыбыз. Педагогика психология боюнча билимди алалык. Ошол билимге ээ болуу менен же ошолго балага туура мамиле кылууну билишибиз керек болуп жатат. Эми ошол педагогика психология боюнча билимибиз жок болсо деле, психолог, мугалим болбосок дагы балага карата жекече мамиле кылуу, сүйлүү менен, Кенчебиз Нургүл мээрим эжей, менен мамиле үнүңүз кылуу жакшы зарыл. угулбай атат. Үнүм угулбай жатабы? Угулуп жатат. Сонун эле угулуп жатат. Жакшы эле угулуп жатат, ооба. Эмоционалдык Угулуп интеллект жатат. деген бар. Эмоционалдык интеллект бул балдардын эмоциясын түшүнүү, жагымдуу атмосфераны түзүү жана колдоо балдарды бардык тараптан. Балдардын тарабында болуу, баланын жан дүйнөсүн түшүнө билүү менен биз эмоционалдык интеллект түзө алабыз. Позитивдүү пикир алышуу, сүйлөшүү, ишенимдүү мамиле түзүү, максат коюу жана жетүүгө жардам берүү жана балдардын өзгөчөлүктөрүн аныктоо. Психологиялык көнүгүүлөр жана оюндарды да колдонуу маанилүү. Бул үчүн атайы билим алышыбыз керек. Педагогика психология боюнча педагог психологдор менен турган түзүлгөн курс бар, ал өзүнчө жарыяланат. Бул мен ал жөнүндө айтпай турайын. Бирок биз эмоционалдык интеллект, эмоционалдык жактан эмоция деген сезимдер менен байланышкан. Бул балдарга мамиле жагымдуу сезим тартуулоо, балдардын ишенимине кирүү, позитивдүү мамиле, сүйүү, мээрим дегенде жатат. Анан балдар менен биз ошол мамиле түзүп, сүйлөшө билүү, ар бир баланын жан дүйнөсү менен жакындан мамиле кылып, балдардын жан дүйнөсүн түшүнүү маанилүү да. Ошондуктан эмоционалдык мамиле бизге өзүбүзгө да керек. Эмоциональное выгорание деп коет. Бизге ошондой эмоционалдык жактан ачыкка болгон адам дагы биз башка адамдардан талап кыла баштайбыз. Ой, сен жакшы иштейт экенсиң, сен жакшы мугалимсиң, сен жакшы сабак өттүң, ага эже мен сизди жакшы көрөм деген уккубуз келип ошону талап кыла беребиз. Бул эмоционалдык жактан биздин талабыбыз болуп саналат да. Бул анткени бул бала кезибиз менен байланышкан албетте. Анан ошол эмоционалдык интеллекттин болушу маанилүү. Ошондуктан биз балдарга сүйүү, мээрим берүүчү болсок, сүйүү, мээрим берсек, бизге ошол кайра кайтат. Ошондуктан биз бирөөгө талап кылуудан мурда биз жакшы мамилени кылуу, балдарга өзгөчө сүйүү мамиле кылуу маанилүү. Демек, эмоционалдык интеллектиси бар мугалим дагы заманбап мугалим боло алат. Уюштургучу мугалим балдарды өнүктүрүүгө багытталган класстан тышкаркы иш-чараларды уюштурууну демилгелейт, колдойт. Эми класстан тышкаркы иш-чаралардын түрүн колдоносуздар сиздер. Бул ошондой эле класстан тышкаркы иш-чаралардан башка дагы балдардын уюштуруу, балдардын сабакка катышуусун, активдүү болуусун, сапаттуу билим алуусун, кызыгуусун уюштуруу дагы жана биргелешип иштеп, бири-бирине жардам берип, командада достук мамиле менен иштөөнү да уюштуруу маселе да, маанилүү. Класстан тышкаркы иш-чараларды алып барууда пландайт, уюштурайт деп жатабыз. Класстан тышкаркы иш-чаралардын да заманбап түрлөрү бар. Мына ошолордун мектептин долбоорун ишке ашырууда же долбоор иштеп чыгууда, түрдүү иримдерге спорттук секцияларга тартууда, биз эгерде классыбызды, окуучуларыбызды багыттоодо да уюштуруу маанилүү. Класстан тышкаркы иш-чаралардын заманбап түрлөрү биз азыркы балдардын талабына, түшүнүгүнө жараша уюштуруу маанилүү. Балдардын ой жүгүртүүсүн өнүктүрө турган, сүйлөө көндүмдөрүн өнүктүрө турган, медиа сабаттуулук боюнча жана заманбап кесиптерге ээ болуу боюнча, ошолорду кесипти туура тандоо боюнча, окуучулардын кызыгууларын эске алуу менен сабактарды түзсөк, балдарга кызыктуу дагы, анан балдарга натыйжалуу болот да. Ошондуктан биз класстан тышкаркы иш-чараларды дагы уюштурууда азыркы заманбап эмне өзгөрүүлөр болуп жатат, окуучулардын муктаждыгы, окуучулардын кызыгуусу эмнеде, ошолорду эске алуу менен уюштурушубуз маанилүү. Ата-энелер менен биргелешип иш алып барат уюштургучу мугалим. Ата-энелер менен иш алып баруунун да заманбап формалары бар. Бул түрдүү биргелешип
волонтер катары, активдүү ошол сабактын мектеп ишмердүүлүгүнүн катышуучусу катары ата энелерди тартуу, бул дагы кызыктыруу. Ошол ата энелерге тренингтерди өтүү, ата энелердин мектебин түзүү, ата энелерге дагы жекече мамиле кылып, биргелешип иш алып баруу маанилүү. Жеке эле мугалим иш алып барса кыйынчылык бизге болуп калат. Ошондуктан ата энелер менен биргелешип алып барып, жоопкерчиликти ата энеге жүктөө дагы маанилүү. Предметтерден сабак берген мугалимдер менен кызматташат. Албетте кызматташасыздар, класс жетекчилер. Предметтерден сабак берген мугалимдер менен башка предметтик мугалимдер да кызматташуусу маанилүү. Анткени балдардын ошол башка сабактарга да кызыгуусунда ошол мисалы математикадан логикалык подходдорду түшүнүүдө, чыгармачылык мамилени ойготурсак, чыгармачылык потенциалды ойготсок, башка сабакта да ачылыштар болот. Ошондуктан жан дүйнөдөгү, интеллектидеги, жөндөмдөгү бир ачкычты тапсак башкалар ачылат. Ошондуктан предметтерге сабак берген мугалимдер менен да кызматташуу маанилүү. Сенин сабагыңда балдарга кандай мамиле кыласың, сиздин сабагыңызда кандай окуйт, баардыгыбыз эле сабагыбыздан окуп атпай бул эчтеке билбейт деп койбой, ошол кантип биз баланы өнүктүрсөк болот. Эмне көйгөй болуп жатат, чогуу биргелешип аныктайлы деп. Коллективдүү позитивдүү климатты колдойт. Коллективди, жамаатты албетте позитивдүү климатты колдошубуз керек. Стандарттуу эмес креативдүү иш-чараларды уюштурат. Стандарттуу эмес креативдүү иш-чаралар деген кандай болуш керек деп ойлойсуздар? Психологиялык туруктуулук, албетте азыркы күндө психологиялык туруктуулук баарыбызга керек болуп жатат. Мына ушул заманбап мугалимдин образында мына ушундай. Изилдөөчү мугалим бул билим берүү процессин активдүү үйрөнөт, жаңы ыкмаларды колдонот, эффективдүүлүгүн анализдейт, текшерет, көйгөйдү чечет, класстын өнүгүшүнө изилдөө жүргүзөт, анкета, байкоо жүргүзөт. Бул сынчыл ой жүгүртүү менен, изилдөө менен талдап караган мугалим. Сабагыбызды бердик, өттүк. Анан түшүнгөн түшүнөт, түшүнбөсө койсун. Жакшы окуган балдарга 4-5, калгандарын эптеп 3 коебуз деп эле кете бербей. Балдардын баардыгын эле биолог, химик же менин сабагымдын сүйүүчүсү кыла албайм дебей, изилдөөчү мугалим дайыма өзүнүн мамилесинде балдар менен иштөөсүн жана колдонуп жаткан усулун өнүктүрүүдө кереги жогун алып салып, жаңы билимди үйрөнүп колдонуу жагын изилдеп турат. Сынчыл ой жүгүртөт өзүнүн иш аракетинин натыйжасынын туура багытта баратамбы? Өзүнүн натыйжасын, өзүнүн ишмердүүлүгүн баалай алат. Анан чыгармачыл иш алып барат, факт далилдерге таянат дейт. Чыгармачылык менен иш алып барган маанилүү. Абдан дайым эле бир шаблонго түшүп албай, чыгармачылык менен иш жүргүзгөн маанилүү. Албетте факты далилдерге таянышыбыз керек. Канча балабыз бар классыбызда, канча бала отличник, ударник, аны жакшы билебиз. Билим сапатыбыз канча, жетишүү канча жакшы билебиз. Анан ушул кайсы учурда канча баланы өзгөрүү болду, канча ушул канча жолу мен подход кыла алдым, жеке мамиле кыла алдым, ата энелер менен канча ата эне менен жекече иштеп, биргелешип балага өнүктүрүүгө таасир бере алдык. Мына момундай иш болгондо момундай фактылар болду деп далилдерге таянуу менен иш алып барып, ошондой эле мен чыгармачылык менен башкача өзгөчө креативдүү сабактарды өткөндө менин балдарымда эмне өзгөрүүлөр болду деп чыгармачыл иш алып барат. Анализдешибиз керек. Илимий ишмердүүлүк жүргүзөт, макалаларды жазыңыздар, макаланы чыгарышыбыз керек Кут билим, Мугалим, Эли картуу журналдарына. Ошол сиздер коомдо да активдүү болушуңуздар керек, жергиликтүү медиалар менен байланыш жүргүзүп, анткени сиздин өзүңүздү коомчулукта бренд мугалим катары өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздү таанытып, коомдо активдүүлүгүңүз болуш керек да. Өзүбүз менен өзүбүз жүргөнгө болбойт азыр, анткени бири-бирибизден үйрөнөбүз. Сиздин тажрыйбаңыз башкага үлгү, башкага суктанаарлык, ошондуктан бөлүшүңүз тажрыйбаңызды. Конференцияларга катышуу, илимий практикалык конференция жогорку окуу жайларында жүргүзүлүп турат. Онлайн вебинарлар жүргүзүлүп турат дайыма. Жогорку окуу жайдын системасындагы жаңылануулар, билим берүү багыттары,
алардын окутуу багыты кимдерди даярдап жатат, адистерди даярдоодо жогорку мугалимдердин, жогорку окутуу жайлардын мугалимдердин көз карашы, түшүнүгү, потенциалын, дараметин түшүнүңүздөр. Ошого тең элелик ошондой түшүнүктөргө автордук программа иштеп чыгуу, окуучулар менен бирге изилдөөчү долбоорлорду иштеп чыгуу. Автордук программа түзүү дагы бардык адамдардын колунан келе бербейт албетте, бирок автордук программада окуткан мугалимдер бар. Анан ошол автордук менин программам деп мындай этибар албай, көңүл бөлбөй эле жүрө беребиз. Сиздин билимиңиз, тажрыйбаңыз бааланышы керек. Биздин аркабызда дагы башка жаш мугалимдерге калтыра турган насаат катары ошол сиздин программа баалуу билим, автордук программаңыз калыш группада керек, калып тажрыйба алмашылыш керек. турат. Демек, анан окуучулар менен бирге изилдөөчүлүк долбоорду алып баруу маанилүү. Бул касыптан чыккан иш-чараларда да, сабак учурунда да анткени изилдөөчүлүк, ишмердүүлүк дүйнө жүзүндө актуалдуу болуп жатат. Ошондуктан изилдөөчүлүк долбоорду алып барган мугалим дагы заманбап мугалим болуп саналат. Чет өлкөлөрдө атайын изилдөө деген сабак бар. Инновацияларды киргизүү, дайым жаңылыкты киргизип туруш керек. Окуучулардын жетишүүсүнө анализ берүү, инклюзивдик билим берүү да маанилүү. Бул инклюзивдик билим берүүдө да дифференциация да жатат. Окуу процессин санариптештирүү албетте. Эми туруктуу өнүгүү максаттарында бул дүйнө жүзүндө Бириккен Улуттар уюму тарабынан негизделген 17 туруктуу максат бар. Ошонун 4-сү сапаттуу билим. Дүйнө жүзү азыр сапаттуу билимди көздөйт. Мына ошол 21-кылымдагы жөндөмдөр окуу жазуу, илимий сабаттуулук, компьютердик сабаттуулук, маданий жарандылык, тилдик сабаттуулук деп жатабыз. Жеке сапат мындай өзгөрүүгө ыңгайлашкан жана маданий маалымдуулук, ынтызарлык жана ошондой эле жумшак көндүмдөр, сынчыл ой жүгүртүү, чыгармачылык мамиле, кызматташуу. Мына ушул дүйнө жүзүндө актуалдуу болуп жаткан маселе ушундай болуп жатат. 21-кылымдагы көндүм hard skills, soft skills дейбиз. Катуу көндүмдөр, жумшак көндүмдөр. Катуу көндүмдөр белгилүү бир кесипке, белгилүү бир жөндөмгө ээ болуу. Мисалы үчүн мугалим болуу, врач болуу, же уста болуу, же тикмечи болуу дегендей да. Ал эми жумшак көндүмдөр бул универсалдуу көндүмдөр. Сынчыл ой жүгүрткөн, көйгөйдү чече билген, чыгармачылык, креативдик ой жүгүрткөн, адамдар менен мамиле түзө билген, кызматташа билген көндүмдөрдү үйрөтсөк, биз жашоодо ыңгайлашкан заманбап адам болобуз. Мына ушул көндүмдөрдү балдарга ар бир сабагыбызда үйрөтөлүк деп стандартта жазылып турат. Заманбап окутуу формаларында инсанга багытталган окутуу, компьютердик технологияларды колдонуу, санарип билим берүү сабаттуулугу маанилүү азыр. Анан STEM методикасы, окутууда 5 И методикасы, англис тилинде И, орус тилинде Е деп жатабыз. Сөз окуп жатпайбыз, бирок 5 И методикасы, англис тилинен кыскартылган сөздөр моделин практикалык иштер менен сабакка киргизүү маанилүү. Сингапур методикасында дагы STEM билим берүүдө да ушундай окутуп жатабыз. Инновациялык программалар, анан инновациялык технологиялар актуалдуу. Мына Сингапур методикасы, баалоонун түрлөрү, критерийлик баалоо, баалоо куралдары, бул окуу керемет долбоору менен сабакка баалоо электрондук тиркемелер киргизилди. Азыркы кезде билим берүү тармагында тренд десек болот. Мына ушундай инновациялык багыттар, мына ушундай темалар азыр актуалдуу. 5И окутуу методу деген эмне? Бул практикалык ишмердүүлүк. Мугалим сабакка кызыктырат, окуучу изилдейт маалыматты, теманы, ошол изилденген алган маалыматын түшүндүрүп берет, өздөштүрөт, практикада жасап көрөт, кайрадан анан өзүнүн ишмердүүлүгүнө өзү баа берет. Мына ушул 5И окутуу модели англис тилинен 5E model деп аталат. Бул engage, explore, explain, extend, анан evaluate, elaborate деп которулат да. Англис тилинен И тамгасынан кыскартылган сөздөр, ошон үчүн 5И окутуу методу. Эми биз курсубузда бул ошол 5И окутуу моделинде кантип сабак түзөбүз үйрөнөбүз. Анан окуучуга карата психологиялык мамиле баланын жан дүйнөсүнө ачкычты табуу. Педагогикалык технология бул ошол пландаштырган, мугалим менен окуучунун ортосунда активдүү биргелешкен иш-аракет процедурасы. Азыркы инновациялык технологиялардан долбоордук ишти, изилдөө, сынчыл ой жүгүртүү, кейс, компьютердик технология, окутууну моделдөө технологиясы актуалдуу. Анан албетте буга кошумча Сингапур методикасынын активдүү, интерактивдүү методдору жана активдүү окутуу методдору, окуу керемет долбоору тарабынан, келгиле окуйбуз программалары долбоорлору тарабынан сунушталган методдор актуалдуу.
Анткени балдарды жандандыруучу, балдар өз алдынча иштеп өзүнө рахат ала турган активдүү методдор баардыгы ушунда. Эми мугалим сабактын планын түзөт, окуучуларга тааныштырат, биргелешип анықтайт, инновациялык методдорду колдонот экен, психологиялык жактан балага мамиле түзөт экен, коопсуз чөйрөнү түзөт, ой жүгүртүүнүн түрдүү деңгээлинде тапшырмаларды иштеп чыгат, дифференциация деп коебуз, чыгармачылык, креативдүүлүк менен анализ дегенге үйрөтөбүз, өз алдынча көйгөйдү чечим чыгарууга, өз алдынча турмуш менен байланыштырып ойлонгон, турмушка керектүү көндүмдөргө ээ боло турган методду колдонуу менен сабак өтөт. Түрдүү тапшырмаларды окуучуга сунуштайт. Эми заманбап сабактын структурасында мугалим демек сабакты уюштурат, багыттайт, ал эми бүтүндөй мазмунунда процессте окуучу алып жүрүп олтурат, үй тапшырмасын анализдейт, өзүнүн үй тапшырмасынын аткарылышына баалайт, өткөн сабакты бышыктайт, мен эмнени түшүндүм, эмнени түшүнбөй калдым, менде кандай өнүгүү болду, жаңы теманы өздөштүрөт, түшүндүрүп берет, мугалим тапшырмаларды иштеп чыгат, балдарга дифференциациялык чыгармачыл тапшырмаларды иштеп чыгат, багыттайт, кайрадан өткөн сабакка анализ берет окуучу, мен эмнени түшүндүм, мага эмне жетишкендик, мага эмне пайдалуу болду, мен эмненин үстүндө иштешим керек, менде эмне кемчиликтер болуп жатат деп өзүн анализдейт, өзүнүн сабакка катышуусун, билимин баалайт, топтук баалоодо, өзүн баалоодо, үй тапшырманын түрдүү бир нече варианттарын мугалим сунуштайт, ошонун бир вариантын тандап алат. Мына бул ошондо балдар өзү активдүү болгон сабактан бала рахат алат. Демек, сабакты окуучу менен биргеликте анықтайт экен, жетишкендигине анализ берет экен, билимин түшүндүрүп берет экен, алган билиминде ишмердүүлүгүнө, кемчиликтерин, артыкчылыгын өзүнө баа берет экен, эксперименттик, практикалык иштерди алып барат, изилдөөчүлүк иштерди алып барат, ачылыш жасайт, жаратмандык идеяларды алып чыгат, сабакка жыйынтык чыгарат, изденип өнүгүп турат. Окуучу. Эми педагог ой жүгүртүүсүн өзгөртсөк, көз карашты өзгөртсөк, дайым өнүгүүдө болсок, үзгүлтүксүз. Анан биз креативдүү чыгармачыл санарип мугалим болсок, заманбап мугалим боло алабыз. Класстан тышкаркы иш-чара жана өйдөдө жогору айтып кеттим, изилдөө эксперимент иштери, финансылык сабаттуулук боюнча, инсандык өнүгүү боюнча, адеп ахлактык тарбия, адамдардын мамилеси темасында, пайдалуу китептер, кесипке багыттоо, медиа сабаттуулук, жасалма интеллект, билимдүү жана ийгиликтүү адамдар кандай болот деген темада класстан тышкаркы иш-чараларды өтсөк, балдарга кызыктуу да, таасирдүү да, пайдалуу да болот. Китепти окуу азыр бизде чоң көйгөй. Китеп окуу айт коомчулуктун 80% китеп окуйт. Чет өлкөдө 80% китеп окуса, бизде коомчулукта китеп окубайт. Ошондуктан китеп окууну жандандырсак, аны кантип кызыктырабыз? Мына ошол багытта класстан тышкаркы иш алып баруу дагы маанилүү, анткени балдарды үгүттөгөн болобуз. Балдардан сурасак, эмнеге китеп окубайт, силер эмнеге окубайсыңар десек, биз электрондук эле окуп алабыз, биз да окубайбыз, чоңдор да окубайт деп айтып атпайбы? Чоң кишилер да окубайт, биз да окубайбыз. Анткени биздин баалуулугубуз, кызыгуубуз башка да болуп калды, анан чоң кишилердики да башка да болуп калды деп. Чоң кишилерди да сөзсүз кошуп айтып атат. Значит, демек биз балдарга үлгү көрсөтүшүбүз керек тура. Мына балдарым, мен да китеп окуп атам деп үлгү көрсөтсөк, анан окуп баштайт экен. Биздин балдар ошентип айтып жатат. Эми онлайн курс тууралуу. Онлайн курс жарыялайбыз, эртең болсо атайы группада болот. Онлайн курс, биздин курс жалпы педагогдор үчүн кесиптик жөндөмдүүлүктү кеңейтүүгө, билим берүүнү алдыга өнүктүрүүгө, окуучуларга кызыктуу сабак өтүү моделин түзүү багытында иштелип чыкты. Заманбап окутуу усулдарды үйрөнөсүздөр, сабактын сапатын жакшыртасыздар, педагогдордун ар түрдүү курактагы окуучулар үчүн педагогдор иш алып баруу багытын, куралдарын, техникаларын үйрөнөсүздөр. Биздин курстун максаты натыйжалуу билим берүү тажрыйбасын өнүктүрүү жана заманбап окутуу усулдарын үйрөнүү, балдардын активдүүлүгүн ойгото турган, шыктандырган технологияларды үйрөтүү, окуучунун жеке муктаждыгына ылайык сабакты ыңгайлаштырып түзүүнү үйрөтөбүз жана билим берүү процессине интерактивдүү долбоордук ыкмаларды киргизүүнү үйрөтөбүз. Эми биринчи модульда биз заманбап педагогиканын негиздери жөнүндө
болот сиздерге. Педагогикалык усулдардын эволюциясы, окутуудагы заманбап өтүү жолдору, 21-кылымдагы окутуу принциптер, инсанга багытталган, компетенцияга багытталган билим берүү жана 4К көндүмдөрү эмне? Экинчи модуль жалпы орто билим берүү стандарты. Жалпы орто билим берүү стандарты тууралуу маалымат. Мында негизги компетенттүүлүктөр, предметтик компетенттүүлүктөр, предметтик стандарт жана билим берүү КАОнун сайтындагы билим берүү академиясынын маалыматтар. Эми азыр 12 жылдык стандарт иштелип чыгып атат жана талкууланып жатат, бирок биз ошол биздин азыркы колдонуп жаткан стандарттагы компетенциялык баскычтар, көрсөткүчтөргө токтолобуз да. Жаңы стандарттагы киргизилип, ал дагы киргизилет да, бирок ал иштелип бүтө элек, талкууланып жатат да, 12 жылдын стандарты. Эми бирок ошонун өзөгүндө компетенцияга негизделген билим берүү жатат дүйнө жүзү боюнча. Ошондуктан компетенцияларга токтолобуз. 3-модуль инновациялык окутуу усулдары. Сабакка баардык окуучуларды активдүү катыштырга турган инновациялык окутуу технологиялары, кейс методу, долбоордук, изилдөөчүлүк ишмердүүлүгүнө токтолобуз. 4-модуль STEAM билим берүү ыкмасына токтолобуз. Окутууда 5И окутуу модели, STEAM билим берүү тууралуу түшүнүк, STEAM практикалары жана STEAM ыкмасында предметтерге ыңгайлаштырып колдонуу. Табигый жана гуманитардык сабактарда STEAM ыкмаларын кантип пайдаланабыз, STEAM сабактын планын кантип түзөбүз, ушуларды үйрөтөбүз. Жана 5-модуль баалоо, калыптандыруучу баалоонун техникалары, критерийлик баалоо деген эмне, заманбап сабактагы баалоонун ыкмалары. Эми ошондой эле 6-модуль класстан тышкаркы иш-чарада инновациялык иш-чараны кантип түзөбүз. Ошол эле изилдөөчүлүк, долбоордук жана баланын муктаждыгына натыйжалуу сабакты кантип түзөбүз. Баланын муктаждыгынан алынган натыйжалуу, кызыктуу класстан тышкаркы иш-чараны кантип түзөбүз, ошолорго токтололук. Мына ушундай 6 модулдан турат. Онлайн курсубуз 20 күн түз эфирде, 1 ай усулдук жардам, видео сабактар жүргүзүлөт, түз эфирлер. Ошондой эле Zoom, Google Meet менен болот, YouTube'да болот, Google Classroom'да жана Telegram'да сакталат сабактар. Google форма менен тест алабыз. Бул предтест, посттест анан электрондук материалдар берилет, электрондук сертификат берилет. Сабакты кечки саат 21-де өтөлү же 20:00-да өтөбүз деп макулдашалы. Сабактар 2 ай сакталат. Негизи биздин курстар 2000 сомдук. Бул жаңы жылга чейин бир акция болгон, жаңы жылдан кийин бир акция 1000 сомдон болду. Андан кийин курстун баасы өзгөрөт, анткени мазмуну дагы тренерлер менен да өзгөрүлөт да. Азыр мен бул жерде STEM менен инновациялык биз мен эмес, STEM менен инновациялык модульдарды, STEM менен инновациялык темаларды биргелештирип койдум, анткени STEM менен инновациянын өзүнчө өтчү элек да. STEM менен инновациялык билим берүүнүн багытында ушундай сиздерди буга көбүрөөк практика, мунун башка курстардан өзгөчөлүгү ошо STEM практикалары менен кантип сабак өтүү, инновациялык метод менен кандай сабак өтүү керек, сабактын планын көп сурашат, сабактын планын түзүү, класстан тышкаркы иш-чараны, азыркы окуучунун муктаждыгынан алынган класстан тышкаркы иш-чараларды кандай түзүү, көбүрөөк практика, көбүрөөк натыйжалуу, эффектиге таянуу менен көбүрөөк практика таянган жаңы мазмунда иштелип чыккан курсту сунуштайм. Кандай сунуштар, кандай пикирлер, суроолоруңуздар бар, урматтуу кесиптештер? Сиздерге талкуунууга өтөлүк. Кандай суроолоруңуздар бар? Мен угулуп жатам. Эжеке, ошондо курстун баасы 1000 сом деп атасызбы? Ооба, 1000 эле сом. Канчасынан башталып калат? Эртең 28 январга чейин болот. Эртең өзүнчө группада сабактар болот. Бүгүн азыр жалпы эле сабак болду. Бул курстан тышкары мен заманбап мугалимдин образы жөнүндө, азыркы жаңылануулар жөнүндө айтып өттүм. Эми курста ошонун баарын майдалап, чечмелеп өткөрөбүз. Нургүл эже, бул башталгыч класста STEM сабагын кандай уюштурсак болот? Ошо курстан Уюштуруу үйрөтөйүн боюнча. сиздерди, албетте. Бул башталгыч класста абдан сонун мекен жаңы сабагынан, адабий окуу сабагынан болсо дагы, математика сабагынан болсо дагы STEM практикаларын уюштуруп өтө алабыз. Бала бакчада дагы өтсөк болот. Ошондуктан бунун сонун ыкмалары бар. Балдардын жаратмандыгы менен изилдөө эксперимент жүргүзүп, балдар чыгармачылык менен практикалык иштерди алып барат да.
Системдеги эмне экенин негири маалымат. Рахмат. Нургүл эжеке, ошондо мына курсуңузда башталгыч класс мугалимдери да окусак болот экен да, Башталгыч класс мугалимдери да окутсак болот. Рахмат. Алло, саламатсызбы Нургүл эжеке? Саламатсызбы? Мен кружок эме кылып иштейм да, ирим жетекчиси болуп. Анан бизде 8ден 12ден окуучу болот. Анан Сингапур методдорун колдонсок болобу ошол окуучуларга? Сингапур методикасын колдонсоңуз болот, бирок бул курста Сингапур методикасын үйрөтпөйбүз. Башка курста үйрөтөбүз да, кийинки боло турган курста. Мында STEM менен эле инновацияга токтолдук. Сингапур методикасын колдонсок албетте болот. Демек катышсак болот экен да, мен чыгармачылык үйдө иштейм да. Ооба, болот, албетте болот. Эжеке, ошондо сертификаты кандай болот дедиңиз? Электрондук беребиз, группага электрондук сертификат берилет. Ошону каалаган жерден чыгарып аласыздар. 72 саат. Саламатсыздарбы? Сурасам болобу экен. Мына сабактар ошондо күндө болобу? Суббота, воскресенье. Күндө болот, суббота, воскресенье карабай болот. Хорошо. Ошондо 8ге болсо жакшы болобу дейм да. Макул, 8ге коебуз. Кеч болуп кетет экен, мына 10 болуп. 9га эле жакшы туура болот го. Азыр 9 эле керектүү болмок. 9 эле жакшы го. Ооба, 9 болгондо кеч болуп кетет экен да, 10 болупчу. Сааттар 1 саат. Ошого 8. Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Ошо 9 эле кылбайлыкпы? Биздин жаш балдарыбыз бардыгына байланыштуу. Жаш балдарыбыз. Макул. Ооба, 9га Эжеке, 72 сааттыкпы бул сертификат? 72 сааттык сертификат, лицензиябыз бар. Билим берүү министрлигинде катталганбыз, мамлекеттик жактан, билим берүү министрлиги тарабынан таанылган сертификат. Кабыл алынган сертификат. Жакшы анда эжеке. Төлөмдөрдү качан? Төлөмдөрдү жүргүзө бериңиздер, мен реквизиттерди жиберейин сиздерге. Мен окуйм деп жазсаңыздар, мен группага кошом, реквизит жиберем. Дагы бир суроо берсем болобу? Зумдан эле болобу эжеке сабак? Миттен болот. Миттен болобу. Ушул эле сиздин лекцияңыз орус тилинде барбы, жокпу? Орус тилинде жок, орус тилинде уюштурабыз, бирок башка тренерлер өтөт. Жок, сиздин мына лекцияларыңыз орус тилинде жок экен да. Материалдар орус тилинде бар. Материалдарды орус тилинде да, кыргыз тилинде да берем. Бирок мен сабакты Ошо орус тилинде болсо жакшы болот эле. Анда материалдар жөнөтөт экенсиз да. Ооба, мен анткени орус тилинен, анан англис тилинен алам да материалдарды. Анан кыргызчага которуп өтөм. Жакшы. Жакшы экен анда. Нургүл эжеке, саламатсызбы? Саламатсызбы? Нургүл эжеке, мына медиа сабактуулук боюнча дагы сабактар каралганбы деген суроо берейин деп элем. Медиа сабактуулук боюнча кошумча берсем болот сиздерге. Курстун жүрүшүндөчү. Суроолоруңуздар, сунуштарыңыздар боюнча кошуп кое берем бонус сабактарды. Мына жасалма интеллект боюнча дагы. Ал өзүнчө курс, жасалма интеллект. Аны өзүнчө Ана тиркемелер менен окутат. Күлчөрө агай окутканда бир катыштым эле, бирок жакшы билбей калдым да, ошого тереңирээк үйрөнүп. Жасалма интеллект боюнча бизде 2 адисибиз бар, Салима, анан Гүлчөрө экөө өтөт. Алар атайын жаштар, айтишник адистер, ошолор өтөт. Алар кошулган курс башка уюштурулабы? Алар башка уюштурулат алардыкы сабактар. Ошол группага ташталат, Алардын өзүнчө группасы бар. Мен окуйм десең, сизди ошол группага коштуруп коем. Жакшы болот эле. Анда эртең сабакка берсе болот турбайбы? Саламатсызбы Нургүл эжеке, биз 20-сында дагы баштала турган бир курска жазылып алдык эле. 28-ден кийин дагы болобу ушул эми? Бул курс болот. Айдын аягы же февралдын башы менен, бирок баасы башка болот да. Башка мазмунда, башка тренерлер менен өтөбүз. Баасы кымбатыраак. 4-6да башталып 10да бүтөт экен да, ошо бир Instagram, запистерди көрүп алсаңыз болот. Аны кандай көрөсөңүздөр болот? Группага эле салам.
эле. группага эле салып турам. Мен дагы көп курска катышам да, анан запистерди эле көрөм дайыма. Биринчи саламатсызбы дагы Саламатсызбы? Практикасында болобу көмө сабак. Ооба, STEM ыкмасын башталгыч класста өтүүнү үйрөтөбүз. Ошого катышат элем. Үйрөтөбүз. Рахмат. Нургүл эжеке жок болуп кеттиңиз го. Ташкент багытында математика сабагына матч сабагы өткүлөбү деп эле аткам да анан мындай ыкмада өткөнгө кыйынчылык туудуруп аткан да. Ошо ыкмаларды үйрөтөм. Башталгыч класста STEM менен окутууну үйрөтүп эме кылсаңыз катышабыз эжеке сөз. Ооба, башталгыч класста STEMди окутууну үйрөтөм. Нургүл эжеке, сизге ыраазычылык билдирип кетким келет. Болмас. Ошо бүгүн аябай кызыктуу, пайдалуу лекция болду. Рахмат чоң. Чоң рахмат Айнур айым. Саламатсызбы? Эжеке ошондо сабак бүгүндөн башталдыбы же эртеңден баштайбызбы? Эртеңден баштайбыз. Жакшы болду. Окуйт Мен азыр кирип калдым эле да, ошого айткан. деп жатам да. Кандай дейсиз Гүлнара эжеке? Саламатсызбы эжеке? Кутман күнүңүз менен. Мен башка курста да саат 9да сабак башталат эле, анан 9да эмес 8де болсо кандай болот деп суранайын дедим эле да. Талкуулап көрөлү, анан запистер сакталат да, өчпөйт запистер. Катышпай бош аякта окутсак болот экен да, эки жакта тең эле. Анан 2 сертификат ала алат. Мен да көп курстарга катышам да, анан запистерди көрөм. Дайыма эле мен үлгүрбөй калам да, анан запистерди көрүп эле түшүнүп алам. Жакшы, рахмат, макул. Нургүл эжеке, сиз өзүңүз каяктан болосуз? Ден соолуктуу болуңуз, Рахмат ийгилик Гүлнара болсун. эжеке. Чоң рахмат. Билимиңиз пайдалуу болсун, бизге жугумдуу болсун. Рахмат. Мен Ысык көл облустук Каракол шаарында жашайм. Жакшы. Кайсы тилден сабак бересиз? Сизге акылсыз сабак өтүп келгениңизге, сиздин ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Рахмат, сиздерге пайдалуу, жугумдуу болсун. Катышабыз буюрса. Мен да кызмат кылып, мугалимдерге Эжеке пайдалуу. төлөмдү айлык чыкканда суроом бар да эжеке. Төлөмдү айлык чыкканда дагы төлөсөк болобу? 1000 сом таба албай жатасыздарбы? Азыр каникул убакытта иштетип койдук да. Жекече сүйлөшөлүк сиз менен. Анан мен айлыктан да төлөгүлө деп мүмкүнчүлүк берем дайыма элечи. Анан айрым мугалимдер бар, мен айткым келбей жатат. Сабакка кошулуп ал, анан мен төлөбөйм, мен сабак окуган жокмун дешет. Антпейсиздерби? Группага Андайлар да бар, шартка байланыштуу сурап алайын дегеним да. Хорошо, макул. Мен кесибим кыргыз тилчи адабиятчы мугалиммин. Бирок мугалимдердин билимин жогорулатуу институту, квалификациясын жогорулатуу институтунда көп жыл эмгектендим. Усулчу, жетекчи катары жана долбоорлор менен иш алып барган тренермин. Жаңы программалар, инновациялык программалар менен. Мектепте сабак бербей калдым. Азыр мектепте Көл областында эле иштеп атасызбы анан эжеке? Мен азыр жашаган жерим ушул, бирок Кыргызстан боюнча окутуп жатам мугалимдерди. Өтө сонун. Рахмат чоң. Мектепте иштебей калганыма аз эле жыл болду. Тажрыйбалуу мугалиммин. Бирок азыр мугалимдерди окутуу жаатына өтүп кеткенмин да. Азыр биз ушундай тренингтерге, семинарларга аябай муктажбыз да. Действительно азыр ушундай заманбап өзгөрүп атат. Бүт мугалимдерде ушундай семинар, тренингтер керек болуп атат да. Ооба, мугалим күн сайын окуп турбаса мугалимдиктен калат деген сөз бар эмеспи? Ошондуктан билимибизди күн сайын жогорулатуубуз керек да. Мындай орустар айтат го, нужно идти в ногу со временем дегендей. Ошо замандан калбашыбыз керек болуп атат да. Анан дайыма билим алышыбыз керек. Мугалимдерге пайдалуу жылдын башында жеткиликтүү болсун деп жеткиликтүү баада эле мындай мазмундуу, чоң, мындай мазмундуу инновациялык курсту сунуштап жатам да.
Негизи 2000 сомдон окутабыз дайыма. Бул жолкусунда 2 эле жолку шансы 1000 сомго коюп койдук. Кийинки курстардын баасы да башкача, мазмуну дагы, тренерлер да башкалар болушат. Биргелешип башкалар эмес, эми биргелешип өтөбүз да. Да, Кенже эжемен айтып коеюн, бул Нургүл эжеке 2013-жылкынын мыкты мугалимим дедиңизби? Ооба. Утуп алдыңызбы? Ооба. Республикада 1-орунду алгам. Вообще сон. Анан мен ошо насаатчылык боюнча группа ачтым. Жаш педагогдор, усулдук жардамга муктаж педагогдорго өзүнчө группа ачтым да, клуб сыяктуу. Анан ошол конкурска кандай даярданыш керек, ачык сабакты кандай өтүш керек, сабактын планын түзүүдө, семинарларды уюштурууда жана башка усулдук жардам берүү жагынан ошондой өзүнчө группа ачтым. Ошого кошулсаңыздар да болот да. Аттестацияга даярдануу деген, документацияларды даярдоо деген боюнча усулдук жардам берем. Ал группаңыздын ссылкасы барбы эжеке? Группаны жиберем, группага салып коеюн сиздерге. Салып коюңузчу анчы. Башка суроолор дагы жок болсо, сабакты жыйынтыктасак. Эжеке личкаңызга жаздым эле, жооп берип коесуза, сурайм сизден. Макул, жооп берем. Анда сабакты макул болот. Макул кошом сизди сабакка. Сабакты Чоң рахмат эжеке, ишиңизге ийгилик. Убакыт бөлүп, кеч убакытка карабай сабакка катышып бергениңизге чоң Макул, чоң рахмат. угуп жатам. Эмилеги Заманбап мугалимдин сайтын группа берип кое аласызбы деп сурайын дегеним да. Эмнесин? Чоң рахмат. Заманбап мугалимдин слайдынчы. Эмилеги слайдыңыз аябай сонун экен, сону сага өтүп бердиңиз. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Жакшы эс алыңыздар. Чоң рахмат Нургүл эже.